Бүгін мына кеше Құрбан айт өтті. Құрбан айылыбызда мындай тарихта болбогон нерсе болду да. Эл өзүнүн инициативасы менен Үсөн дамла баштап инициатива көтөрүп, ар бир жыл муун акча топтоп, кече Кызылжарга өтө чоң бир майрам уюштуруп беришти да. Бул тарыхта мындай болгон эмес. Уюштуруучу топ бир 500 миң топтойбуз деген план бар болчу. Кудай буюрса 1 миллионго жакын акча топтолду. Элге 300 килограммдан ашык аш демделди. 8 миңден ашык мороженое таркатылды жаш балдарга. Бекер оюнчук таркатылды. Күрөш, ордо, волейбол, баскетбол, футбол 40ка чейин 40+ болуп туруп мындай өтө жогорку деңгээлде оюндар болду. Баардыгын ушул уюштуруучу топ уюштуруп өткөзүп берди. Бул өтө мындай жогорку деңгээлде өттү десек болот. Кудай буюрса кийинки жылдагы мындан да бир чоңураак масштабта өткөзүүгө Кудайым жеткизсин. Кудай насип кылсын ошол күндөрдү. Анан бүгүн мына айылыбызда мына мечитте курбандык союлуп таркатылып атат. Азыр бул жерде эле бир 9 мал союлду. Жана дагы бөлүнүп экинчи бөлүм Майса көчүдө да бөлүнүп союлуп атат. Общий бир 10дон ашык 15ке жакын мал союлду окшойт менимче. Ошо бул айылыбыздын ынтымагынын белгиси. Айылыбыз ынтымакка келип атат, биригип атат. Кудайым ушуну кут кылсын. Ошол азыр 3дөн 1 жылда мечитте кызмат кылгандар элдерге таркатылат, муктаж элдерге бир 150дей үй-бүлөгө таркатылат да. Ошо элге рахмат, элден айланса болот. Ошо Кудайым ошол элдердин кылган дуаларын кабыл кылсын, Кудайым ушул ыйксандарын кабыл кылсын, ибадаттарын кабыл кылсын, курбандыктарын кабыл кылсын. Кудайым ушул кийинки жылы Курбан айтты чогуу майрамдаган, ынтымакта майрамдаган жеткизсин да.